Жемкорлорго өлүм жазасы берилсинби? Кыргызстан кедейлик, адилетсиздик, жемкорлук жактан дүйнөлүк рейтингде жогорку орундарда ээлейт. Себеби 3 бийлик бутагында дээрлик 90% жемкорлор жана алардын туугандары отурушат. Ошондуктан өлкөдө жемкорлук менен мамлекет эффективдүү күрөшө албайт. Тескерисинче, экономикалык амнистиялар жарыяланып, жемкорлор галстук тагынып кычырашып, сыр беришпейт. Эгерде чисто случайно элди алаксытуу үчүн камалып калышса, 260 000 сом штраф төлөп кутулушат. Жалпы элдин ырыскысын жеген жемкор уурдаган акчасынын 0,1%-ын садака кылып, жетим жесирлерге берип койсо, биз аны атынан айтпай тергеп, эркелетип, элдин уулу, меценат, кайрымдуу, боорукер деп төбөбүзгө көтөрөбүз. Кээ бир жемкорлор ушунчалык деңгээлде өтө тездик менен көбөйүшүп, чоң атасы, баласы болушуп, династия түзүлүп калган. Ошондуктан мындай династияларды өлүм жазасы менен эле азайтпасак, башка жолу жок. Урматтуу журтташтар, бийликтин булагы эл экенин унутпаңыздар. Жогорку кеңештен жемкорлорго өлүм жазасын киргизүүнү талап кылалы. Бул талапты колдосоңуз, биздин видеолорду бөлүшүп, лайк басып, бирикмеге мүчө болуңуздар.